эч кандай алып кетебиз, анан мындай кылабыз дебеш керек да. Булар ишин уланта бериш керек. Только жанагыдай кылып, сонун кылып парк кылып жасап берип, өзүлөрүнө түшкөн акча ичинен жанагы майда чүйдө жанагы коммерческий жерлерине түшкөн акча менен өзүлөрүн багып кете бериш керек да. 1 гектарга мисалы 2ден эмес, керек болсо 3дөн алганга мүмкүнчүлүктөр болуш керек да. Тазалап турганга бөлүп берип мисалы 1 гектардан 3дөн, 2ден 3дөн, 4дөн киши кылып туруп. Түшүп турса булардын өзүлөрүнө. Ошондон неме кылат да. Биз жөн гана жардам беришибиз керек да, сиз өкмөт. Буларга бүт порядокко келтирип беришибиз керек. Анан өзүлөрү ишин дальше аткара бериш керек функциясын. Түшкөн кыйынын менен жаным. Биринчи бирөөнү баштайлы, биринчи тиги ылдый жагын карап көрөлү, аякты мындай парк кылып, элдер кирип чыгып тургандай кылып свободно. Анан бир мындай хотя бы кичинекей коммерческий жерлерин кылып бериш керек да. А то бюджеттен эле бере бербейсиң да, бюджеттен чыдабайсың да карабашчы. Bir kıdırıp çıkalı. Şöyle basalım, şöyle basalım. Sadık Nurbaşoviç, bir de 2018 yılı Akademi Nauk'un Borsat Smirnov деген проектörümüzde zakasıyız. Eskizli proyekt, fakat proyekt bizde bir yer 2 ökten turut, özümüz Kabatıra köşesi götürüyor, bir yerde 45 hektar, nariyada 105 hektar. Geçeninde kıdırıp çıktık. Emi inженерный сеттер, коммуникация, скважина, жолдору, катнай группалары, көрө тургандай галереялар бар таралган. Булар мына катнай группа. Негизинде ойлор жакшы, идея жакшы, бирок бул көпкө чейин ишке ашпай келгенде биз былтырдагы өзүбүз менен Акыл Өсөмбековдун тапшырмасы менен барып Академия Наукунун президенти менен жылына эле бу жерде өртчү эле болгон 12 киши бар экен. Анан 150 гектарды караш кыйын да. Же болбосо Академия Наука жардам берип, же болбосо бир башка жолдор менен пожарниктер берсе көп чыгат, бүйөктөр. Эми 150 гектарды караш оңой эмес да. Идея жакшы, ошондо ишке ашпай келгенде. Анан эми кечээ күнү биз менен Акыл Өсөмбековичтер болдук, мурдагы эле. Жаңы президент менен жаңы көз карашы менен. Анан кийин принципе бул киши айтат да, ошо Акыл Өсөмбекович сүйлөшүп, мынчаны караш чын эле кыйын. Могу жердеги микрорайондордогу бир эс ала турган жер болуш керек, наукада болуш керек деди, сөзсүз. Ошо науканы көргөнгө да эл кириш керек да берди. Анан ошондой эми мындай биз мына 3 күн болду. Могу жерде техникалар иштеп атат. 82 машина могу жерден мусор чыгарып. Берди эле бул 2 гектар жери. Анан азыр өзүбүз басып. Азыр биз каерде турабыз? Каерде турабыз азыр? Бәргә турабыз. Могу жерде турабыз? Могу жерде турабыз. Азыр өйдө карай кетебиз, э? Анан ошол менен да өзүңүз кирип карап көрсөңүздөр, анан бул эми эскизный вариант эле жакшы. Бул Смирнов деген өзү жакшы архитектор. Академия Наук USAID аркылуу акчаны төлөп берип заказчик болуп 2018-ден бери ушул маселе тактап чечилбей келген. Бул эскиз 2018-жылы кабыл алынган. Новый жер Новый жер Накымбаев көчөсү. Новый корпус казная группа 2 этаж. Новый жерде поплав. Бул амфитеатр, бул батыш жагында болот, бул 1 этаж. Бул жерде ачык зал болот, бу жерде көп коомдук иш-чараларды өткөрсө болот. Коомчулукка да ылайыкталган. Бул борбордук паркер, мына бул эми аркасында эстеликтин аркасында бул фонтан, мына бул жерден келгенде ушул жерден көп маалыматтарда эс алуучулар үчүн. Бул болсо атайын окуучуларга, студенттерге ылайыкталган, коомдук иш-чараларга ылайыкталган ачык асман алдындагы чат. Новый үстүнкү планы көрсөтүп жатат, бул капталына көрсөтүп жатат. Новый жердеги негизи бул жерде бизде 38 жыл ушулганбыз. 6000ден ашык коллекциялык фонд бар. 100 миңге жакын даана өсүмдүктөрүбүз бар. Бул жердин ондай акыбалга келип калган бул 30 жылдан бери толук каржылоо болбогон эсебинен. Бул долбоор 2018 жылы биздин кызматкерлердин жана
эксперттер келген, Англиядан, Россиядан, Америкадан эксперттер келип туруп, ошолордун сунушу менен бул жерде эмне болуш керек, кандай болуш керек деп баарын пландаштырганбыз. Булар эми бул эскиз чын эле могу кругтардын бардыгысы бул болжол деп жатат. Бирок негизи Хорошо, бул түшүнүктүү. Силердин аткарган ишиңер, науканын, академия наукасынын аткарган ишиңер. Биринчи максаты бул интродукция. Чет өлкөлүк өсүмдүктөрдү Кыргызстанга бизге ошо ботаникалык бакка алып келип туруп, биз адаптация кылабыз. Анан ал бизге көнгөндөн кийин биз Кыргызстанга сунуштайбыз. Бар, азыр басалы. Берки, ылдый жакта жана Горкийде дагы бар, биринчи, сегизинчи ошол жерде ушулган 20 гектар. Канча гектар? Ал жерде 20 гектар. 22 гектар. Ал жерде жана тропик өсүмдүктөрдүн коллекциялык оранжерея бар. Анан дендрарий корубуз бар. Ал жерде ошол кызылкитерге жүрген, интродукция болгон, эндемикти, сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрдүн көйгөй, байкоо, адаптация кылуу иштери болот. Оранжерея, Горкийдеги оранжерея, ремонттан кийинчи дискриминация өсүмдүктөрүбүз бар. Мындай реестр жасап койгонбуз. Ушул жерде ушул жерде өстүрүлгөн баардык өсүмдүктөр түрлөрүн койдук. Мындай рекомендацияларыбыз бар. Бул жерде биз Бишкек шаарын мисалы жакшыландырууга ылайыкталган өсүмдүктөрдүн тизмеси мүнөздөмөсү менен. Бул 5 жылда бир чыгып турат. Мына бул 22 жыл жаңы чыкканы, жаңы басмага беребиз. Анан бул селекциялык сорттор, биздин ушул биздин отсатта чыккан селекциялык сорттор, мындай мамлекеттик реестр чыгат, бул жерде биздин сорттор калган. Бунун могу кызыл менен сызылгандар бар, ушул бизден чыккан сорттор. Жерде авторскалары, ошол бизден чыккан сорттордун авторскалары. Андан тышкары могу жерде көрсөтүлгөн экономикалык пайдалуулугу дагы. Мисалы 1 гектар жерге ушул бизден чыккан сортту тиксе, фермер канча пайда алат. Аны экономикалык баалуулугу менен кошуп чыгарабыз. Анан былтыр биз конкурска катышып, мамлекеттик конкурска катышып, мындай знак качества получили. Именно вот по селекционным достижениям. Новый кустарник, бул светина красная деген. Бул дагы убагында 60-жылдары Кыргызстанга алып келинген. Эмне үчүн бул бердим, боцатынан басып кетти. Анткени бул аябай живучий экен да. Бат өсүп тамыры менен дагы үмөт өрөт. Ооба, тамыры менен. Бул дагы айдан келсе ошол жердин тамырлап кете берет экен. Жалпы примерно ошол баарын проекттегидей кылып, ойдогудай кылып жасап коюш үчүн канча акча каражат кетет экен? Проектировщиктердин айтымы боюнча $45 миллион деген. Анын ичине мына жана объекттерди көрдүк го, ошол ар бир объекттин өзүнчө проектин түзүш керек. Анан кийин гана реализация кылыш керек. Бирок азыр биз бул жерге дагы үй жакада жасап койбойбуз. Проектисинде комплекстүү сугаруу, бул жерде ачыгы да бар, арык менен капельный полив, дождевание баардык комплекстүү куралган. Анан скважина бул жерде дагы 2016-жылы калышкандан кийин 262 метрден, анткени бизде ол метрге туруп атабызда. Анан аны иштетиш үчүн это электроэнергия дагы кошумча чыгымдар болот. Жасап берели бирок академия наук деле кала бериш керек булчу. Эч кандай алып кетебиз, анан мындай кылабыз дебеш керек да. Булар ишин уланта бериш керек. Только жанагыдай кылып, сонун кылып парк кылып жасап берип, өзүлөрүнө түшкөн акча ичинен жана майда чүйдө жана коммерческий жерлерине түшкөн акча менен өзүлөрүн багып кете бериш керек да. 1 гектарга мисалы 2ден эмес, керек болсо 3дөн алганга мүмкүнчүлүктөр болуш керек да. Тазалап турганга бөлүп берип мисалы 1 гектардан 3дөн, 2ден 3дөн, 4дөн киши кылып туруп. Түшүп турса булардын өзүлөрүнө. Ошондон неме кылат да. Биз жөн гана жардам беришибиз керек да, сиз өкмөз. Буларга бүт порядокко келтирип беришибиз керек. Анан өзүлөрү ишин дальше аткара бериш керек функциясын. Түшкөн кыйынын менен жаным. Биринчи бирөөнү баштайлы, биринчи тиги ылдый жагын карап көрөлү, аякты мындай парк кылып, элдер кирип чыгып тургандай кылып свободно. Анан бир мындай хотя бы кичинекей коммерческий жерлерин кылып бериш керек да. А то бюджеттен эле бере бербейсиң да, бюджеттен чыдабайсың аны карабашчы. Биз да ошону суранып атабыз да, биз өстөйлөй эле болгону киши жумушчулар менен каржыны чечилсе, биз айтып атпайбызбы? Биз мындай кылалы.
20 гектарын ылдый жактагына биринчи жасап келели. Ал оңоюраак экен, азыраак экен. Ошону жасап, булардын өзлөрүнө берели. Анан дальше иштетишин көрөлү. Эгерде иштете албаса, алып коюш 5 секундтан. Иштете албаса эсле. Түшкөн акчасынын баарын коррупцион методун жей берсе, анан иштете албай мусор болуп жатса, анда көрүнүп турат да баары теге. Неме норма боюнча 1 гектарда 2 киши иштеш керек деп атасыз, 2 киши. Өзлөрү алат, 20 гектарга алат, мисалы 40 киши алат экен ошондо. Бияктан академиядан алыш маселе эмес-ти, биякта мындай эл кирип чыкты. Мен ошону айтып атпаймынбы? Парк болуп кичине, түн ичинде жаркырап светтер күйүп туруш керек, күндүз барып отуруп алып окуш керек студенттер мисалы. Анан эс алып басыш керек, мындай тротуарлар болуш керек да. Брусчатка бастырабызбы, же мындай неме кылабызбы ошону. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 18 мартта Бишкек шаарындагы Гариев атындагы ботаникалык бакка барып, анын учурдагы абалы жана реконструкциялоо пландары менен таанышты. Ушул эле жерде бүгүн президенттин администрациясынын, президенттин иш башкармасынын жана Бишкек шаарынын медиасынын кызматкерлеринин катышуусунда ишембилик өттү. Мамлекет башчысына реконструкциялоо долбоорун ишке ашырган учурда бактын аймагында 2 кабаттуу административдик имарат, бир нече чарбалык имараттар, трансформатордук көмөкчөрдөн, күнөсканалар, питомниктер, ирригациялык система жана башка объекттер оңдолору маалымдалды. Ошону менен бирге аймактагы транспорттук схема өрт коопсуздугунун нормаларына ылайык келтирилет. Ал эми жөө жүргүнчүлөр үчүн зоналар заманбап стандарттар боюнча жакшыртылмакчы. Ботаникалык бактын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлүп жаткан илимий иштер боюнча да маалымат берилди. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, ботаникалык бак Улуттук илимдер академиясынын курамында калып, анын илимий бөлүгүнө көбүрөөк көңүл бурулушу керек. Мамлекет башчысы алгачкы этапта Көркөй көчөсүндө жайгашкан ботаникалык бактын филиалын 5 гектар реконструкциялоону тапшырды. Президент Садыр Жапаров ботаникалык бакта жарандардын эс алуусу үчүн бардык зарыл шарттар түзүлүп, ал шаардыктардын жана Борбор калаанын конокторунун сүйүктүү эс алуу жайына айланышы керектигин белгиледи. Маалымдама. Энвер Гариев атындагы ботаникалык бак 1938 жылы Кыргыз СССР эл комиссарлар кеңешинин 1938 жылдан 13 мартындагы номер 336 токтому менен негизделген. Ага быйыл 85 жыл толду. Бул жергиликтүү флораны изилдеп, аны дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүнөн өсүмдүктөрүн интродукциялоо менен байыта баштаган республикадагы биринчи илимий изилдөө мекемеси. Ботаникалык бак Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын системасындагы илимий изилдөө институту болуп саналат. Булак президент Кежи.